Kur'an bolso emne bolmok? Ойлонуп, өзүңүзгө суроо берип көрүңүзчү. Эгер сиз Кур'ан менен болгон мамилеңиз уюлдук телефон менен болгон мамиледей болсо, кандай болот эле? Кайда жүрбөңүз жана кайда барбаңыз, аны капчыгыңызда, чөнтөгүңүздө алып жүрсөңүз, кандай болмок? Күнүгө аны ачып, бир барактан болсо да окуп турсаңыз, эмне болмок? Эгер аны бир жерге унутуп койсок, ага шашылып издеп келсек, кандай болмок? Балдарыбызга аны белек катары тартуу кылсак, кандай болмок? Сапарда, жолдо жүргөнүңүздө аны ар дайым окуп жүрсөңүз, кандай болмок? Кур'ан окууну күндө адат кылган иштердин биринчиси кылып алсаңыз, кандай болмок? Келиңиз, биздин уран Кур'ан менин эң мыкты досум болсун. Ойлонуңуз, жок дегенде бир жолу. Кыямат күнү биздин амал китебибизде эмне болот? Досторубузга күнүгө жөнөткөн маанисиз каттарбы? Же ушак тамашабы? Же күлкү, мыскылбы? Эмне болот? Аллахтын белеги болгон Куранды күнүгө канча жолу окуйсуз? Илим менен далилденген Куран адамдын рак клеткаларынын көбөйүүсүнө тоскоолдук кылат. Жада калса, алардын жок болуусуна себеп болот. Шайтан айтат: адамдар кызык эле. Аллахты жакшы көрөбүз дешет да, бирок ага баш ийишпейт. Мени жаман көрөбүз деп коюп, мага баш ийе беришет.